Бишкек шаардык милициянын баңгизатка каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери наркозат сатууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 29-апрелде кезектеги ири көлөмдөгү баңгизатты берүү учурунда милициянын капитаны жана анын шериги милициянын лейтенанты кармалган. Шектүүлөрдүн жашаган жана иштеген жерлеринде тинтөө жүргүзүлүп, баңгизаттар табылды. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, кылмыштын бардык жагдайларын аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери улантылууда деп айтылат кабарда. Милициянын капитаны УКМКнын тергөө абагына ал эми лейтенант 1-сизого камакка алынганы кошумчаланды. Жакында БШК депутаттык мандатынан ажыраткан Султанбай Айжигитов УКМКга суракка чакырылганын билдирди. Бул тууралуу ал 29-апрелде Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган видеодо билдирди. Анда саясатчынын үйүнө УКМКнын кызматкери келип, жубайы экөөнү тергөөгө чакырганын көрүүгө болот. Тасмада өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырган адам Султанбай Айжигитовдун жубайынын жогорку кеңештин депутатынын жардамчысы кызматына орноштурууга байланыштуу Кылмыш кодексинин 337-беренеси боюнча иш тергелип жатканын, анын алкагында Айжигитов 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш тергелип жатканын, анын алкагында Айжигитов жана жубайы көрсөтмө бериши керектигин билдирген. УКМКнын кызматкери делген адам Султанбай Айжигитовду күбө катары чакырып жатканын да кошумчалаган. Бул иш боюнча Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети комментарий бере элек. Буга чейин БШК 28-мартта Султанбай Айжигитовдун мандатын алган. Ал жыйында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов Султанбай Айжигитовду 2021-жылы депутаттыкка талапкер кылып каттоодо президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузулганын айткан. Ал талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигин тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп билдирген. Ош облустук прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгында Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылында жайгашкан Маданият үйү жана Фрунзе айылындагы стадион жеке жактарга мыйзамсыз менчикке берилгени аныкталган. Прокурордук чаралардын негизинде аталган объекттер мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул аракеттер социалдык маанидеги объекттерди мыйзамсыз менчиктештирүүдөн коргоо жана коомдук максаттарда пайдалануу үчүн жүргүзүлүүдө. Башкы прокуратура мамлекеттик органдар тарабынан социалдык объекттердин мыйзамсыз менчиктештирилишин алдын алуу жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча иштер уланып жатканын эскертет. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелеринде танкаларга каршы аңдар казыла турганын УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Баткен облусунда мамлекеттик чек араны инженердик жабдуу боюнча иштердин активдүү фазасы башталды. Баштапкы чекит Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандан чек араларынын кесилишиндеги стела болду. Чек ара кызматынын жетекчиси Абдикарим Алимбаев ведомство чек араны өнүктүрүү иштерин өз мөөнөтүндө бүтүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын айтты. Тарыхый окуяга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн режимде көз салды. Иштин башталышын министрлер кабинетинин атайын өкүлү Назырбек Бөрүбаев жана президенттин Баткен облусу боюнча өкүлү Айбек Шаменов көзөмөлдөштү. Чек ара тилкесинде тала лагери түзүлүп, окуя болгон жерге атайын техника жеткирилгени белгиленди. Биринчи этапта 420 чакырым жерге ар кандай типтеги тосмолорду орнотуу пландалууда. Президент Садыр Жапаров ички иштер органдарынын кызматкерлерине байланыштуу кызматтык батирлерди менчикке өткөрүп берүү тууралуу мыйзамга кол койду. Эми 20 жылдан ашык иш тажрыйбасы бар кызматкерлер же каза тапкан кызматкердин үй бүлө мүчөлөрү батирди түз сатуу жолу менен менчикке өткөрүп алса болот. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамга да өзгөртүү кирди. Ага ылайык пенсияга чыккан, ден соолугуна байланыштуу же штат кыскартуудан улам кызматтан бошотулган кызматкерлерге, ошондой эле кызмат учурунда каза болгон кызматкердин үй бүлөсүнө батир акысыз берилет. Мыйзам 9-майдан тарта күчүнө кирет. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев ишкерлердин кайрылуусунан кийин май майрамдарына карата Памфилов атындагы паркта ачууну тапшырды. Кала башчысы Кыргызстандын базарлар, соода жана кызматтуу көрсөтүүлөр ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев жана бизнес коомчулугу менен жолугушкан. Парктын администрациясына да 3 айга иштөөгө уруксат берилди, бирок штаттарды түзүү менен объекттин аймагындагы бардык аттракциондор талапка ылайык келтирилип, көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүп, санитардык нормалар сакталышы зарыл деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, буга чейин үй салуучулар аттракциондон кулаган 2 учур катталган. Катуу жаракат алган кыздын окуясынан кийин парк ишин токтоткон болчу. 1-май райондогу ички иштер башкармалыгы окуя боюнча керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун, шектүү катары ушул жерде иштеген 24 жаштагы оператор кармалганын кабарлаган. Кийин ал үй камагына чыгарылган. Алмагүл Байкызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.